Назарыңыздарда 2022-жылы тартылган меню кино тасмасы. Окуя алгач эле Тейлор жана Марго деген эки каармандан башталат. Алар жеке менчик аралга тамактануу үчүн чакырылган эле. Алар менен бир катар 3 бизнес брокерлер жана ресторандар боюнча эксперт аялда сапарга чыгат. Каармандарыбыз кеме портуна чыгышат. Ошол кезде убагында жылдыз болгон, бирок азыр карьерасы бүдөмүк болуп жаткан актер кошулат. Кемеде аларга алгачкы тамак тартылат. Марго тамак жейин дегенде Тейлор аны токтотуп сүрөткө тартып алат. Кайра сыртка чыгышат жана аларды Эльза ысымдуу аял каттоодон өткөрөт. Алгачкы болуп Тейлор жана Марго өтүшөт. Бирок тизмеде Марго эмес башка аял болушу керек эле. Тейлор Марго анын ордуна келди деп түшүндүрөт. Эльза келген коноктор менен аралды тааныштырат. Арал менен бир катар эле эт сатылуучу, муздаткыч жана кызматчылар жашоочу бөлмөлөргө алып барат. Экскурсия бүткөн соң баарысы тамактануу үчүн жол алышат. Тамактануучу залга киргенде ал жерде бизнесмен аялы менен жана четте бир кемпир олтурганын көрөбүз. Бизнесмен жана Марго тааныш экенин алардын көз карашынан билүүгө болот. Ашкана жана зал бир болуп чыгат. Коноктор ашпозчуларды тамак жасап жатканын карап турууга мүмкүндүк болот. Ашпозчулар тамактарды пинцеттер менен жасап жатканын көрүп, адам бир чети таң калат. Эльза келген конокторго тамакты сүрөткө албоону эскертет. Ресторанда алгачкы тамак берилет. Биз үчүн түшүнүксүз болгон, жесе курсак тойбогон тамакты алып келишет. Бирок баарысы аябай эле суктануу менен тамактанууга киришет. Тейлор жашыруун сүрөткө тартып жатканын Эльза көрүп калат. Залда баарысы өз көйгөйлөрү жана темалары үстүндө сүйлөшүп жатышкан эле. Жаңы каарман ушул аралдын ээси ашпозчулардын устаты аталган Славик деген ашпозчу экранга чагылдырылат. Алар тарелкага таш коюп, чөптөр менен кооздоп түшүнүксүз тамак жасап жатышканда, эгер биз көрүп турганды тамак деп атай алсак, алаканын катуу чаап, баарысынын көңүлүн бурат да өзүнүн философиялык сөздөрүн баштайт. Тарелкаларды колуна кармаган ашкана кызматчылары бирден адамга кызмат көрсөтүп тамакты алып келишет. Бизде дагы ушундай болсо жакшы болмок. Таш үстүндө тамак боюнча коноктордун реакциясын көрө алабыз. 3-чү тамак берилер алдында Славик тамак тарыхын түшүндүрөт. Конокторго нан менен бирге берилүүчү соустар берилет. Бирок тарелкада нан эмес, бир гана соус берилет. Мындай ыкманы көбү түшүнө бербейт. Бир гана Тейлор бул тамакты баалайт. 3 бизнес брокерлер муну шылдыңдоо деп түшүнүшөт жана Эльзадан нан берүүнү суранышат. Эльза болсо жок деген жоопту берет. Марго жана Тейлор ортосунда тартышуу жүрөт. Марго бул тамак эмес десе, Тейлор бул тамактын өзгөчө формасы деп таңуулайт. Тейлор өз тамагын жеп, Марго эгер жебесе тамагын берүүсүн суранат. Марго макул болот. Тейлор эми алайын дегенде колу бокалга тийип кетип, жерге түшүп сынат. Бул абалда Эльза жана Славик да көрөт. Славик Марго жана Тейлордун алдында келип, Маргодон эмне үчүн тамак жебей жатканын сурайт. Марго болсо бул тамак эмес экенин баса белгилеп, мен негизги тамакты күтүп жатам дейт. Славик канча аракет кылса да Маргону ынандыра албай коет. Кийинки тамакка даярдык башталат. Славик апасынын жанына барып окуясын айтып берет. Анда анын жаш кезинде атасы үйгө келип урганын, апасы экөөсү аны өлтүрүп койгондугун айтат. Жаңы тамак берилет. Бул тако тамагы эле. Тако оролуучу лавашка ар бир каармандын өмүрүндө бир үзүндү камтылган эле. Ашканага лицензия берген учурларын жана жаап салган кафелердин сүрөтү чагылдырылган эле. Тейлордун тамакты сүрөткө тартып олтурганы кино актердун эң ийгиликсиз тасмасы. 3 брокердин мыйзамсыз көтөргөн акчалардын шоттору, мендин болсо Марго менен олтурган сүрөтү чагылдырылат. Бул абал баарына эле жага бербейт. Марго сыртка чыгып кетет. Ажатканага барып тамеки чегип турганда Славик кирип келет. Анын ким экенин, кайдан келгенин сурайт. Марго өзүн тааныштырат жана чыгып кетет. Өзгөчө тамак үчүн ак кездеме салынат. Жереми аттуу ашпозчу келип турат. Славик аны тааныштырат жана кийинки тамакты Жереми ойлоп тапкандыгын айтат. Жереми жакшы ашпозчу, бирок эң мыкты эмес жана эң мыкты боло албайт деп белгилеп айтат. Баардык нерсеге даяр болгон Жереми акыркы тапшырмага баш ийип, күтүүсүз жерден оозуна тапанча салып, өзүн атып салат. Зал ичинде коркуу, башаламандык орун алат. Бир гана Тейлор эч өзгөрүүсүз олтурган эле. Кийинки чала бышкан эт жана ортосунда койгон сөөк чучугу менен берилет. Болуп жаткан окуялар бизнесменге жакпайт жана ал аялы менен кетүүнү каалайт. Анын жолун Эльза кароолдор менен торойт.
Бизнесмен кеткиси келип жатканын айтып жолду бошотууну талап кылат. Эльза королдорго буйрук берип, анын манжасын кесип салышат. Окуя барган сайын коркунучка айланат. Славик Маргону алдына чакырат жана тандоо укугун берет. Же биз менен же алар менен биргеликте өлүшү мүмкүн экендигин эскертип, тандоо жасоо үчүн 15 минута убакыт берет. Ошол эле учурда актер жана 3 брокер качып кетүүнү сунуштайт. Бир брокер чыдай албай айнекти стол менен урат, бирок айнек брондолгон болуп чыгат. Айласы кетип кайра олтуруп калат. Андан соң баарысынын көңүлүн деңизге карай буруп, асылып турган адамды көрүшөт. Славик аны тирүүлөй сууга чөктүрүп салат. Каармандар сыртка карай чыгышат. Ал жерде бизге жаңы каарман кошулат. Славик Джессикага сөз берет жана жаңы тамак тарыхын түшүндүрөт. Джессика тамакты эркектин акмактыгы деп атайт да Славиктин бутуна кайчыны сайып салат. Бул да болсо каармандарды коркутат, бир гана Тейлордон башкасын. Славик бул оюнда бир гана эркектер катышарын, эгер алар 15 мүнөт ичинде качып кутулуп кетишсе, тирүү каларын айтат. Жалпы эркектер качып жөнөшөт. Аялдар ичкериге кирип тамак жеп башташат. Критик айым Джессикага эгер кутулуп чыгууга жардам берсе, ресторан ачууга жардам берерин айтат. Джессика болсо адамдарды өлтүрүү менин идеям болчу деп жооп берет. Каармандарыбыз оор абалда калат. Биринин артынан бири тутуп келишет. Баарысы топтолгон соң Славик Тейлорду чакырып, ашпозчу кийимин берет да ысымын жазып коет. Славик Тейлорго тамак жасоону тапшырат. Тейлор коркконунан калтырап титиреп, толкунданып эптеп тамак даярдайт. Пияз жана эт бышкан соң Славик жеп көрүп, мындан да жаман эч нерсе болбоорун айтат. Жан дүйнөсү талкаланган Тейлор чыгып кетет. Марго сыртка чыгат да Славиктин үйү тарапка жөнөйт. Кирсе чоң зал, анын артында Эльза да келген эле. Марго жана Эльза ортосунда айыгышкан кармаш болот. Марго Эльзаны бычак сайып өлтүрүп коет. Марго Славиктин жашыруун бөлмөсүнө кирет. Ал жерде Славиктин бүтүндөй өмүр баяны катылган эле. Марго ал жерден Славиктин алгачкы жасаган тамагы чизбургер сатып жүргөн сүрөтүн көрүп калат. Дубалда рация дагы турган эле. Рация аркылуу Джек полициясына кабар берет. Марго залга кайтат. Славик экөөсүнүн ортосунда акыл оюну жүрөт. Аңгыча эле Джек полициясынын үнү угулат. Славик баарысыны иретке келтирүү буйрук кылат. Баарысыны тазалап иреттеп коюшат. Славик эгер ким полицияга аны айтып койсо, полицияны кошо өлтүрөөрүн айтат. Полиция кирип келет. Баарысы тынч олтурган эле. Славикке 1-2 суроо берет. Полиция четте отурган актерду таанып калат. Кубанып кеткен актер полицияга автограф коюп берет. Кетип баратканда полициячы кагазды ачып караса, жардам бергиле деген сөздү жазган экен. 1-2 кадам таштап, тапанчасын алып, Славикке туштайт. Баарысын тынчтанууну суранып көзөмөлгө алат. Полиция тапанчасын Марго тарапка карап түшүрөт. Каармандарыбыз коркуу ичинде полициячы тапанчасын ылдый түшүрүп, өчүп калган шамды жандырып, көрсө бул уюштурулган экен. Полициянын тапанчасы от жакканга гана жарайт экен. Бул көрүнүштөн кийин баарысынын жашоого болгон үмүтү үзүлөт. Бирок Маргонун эмес, ал Славикке мага сенин тамактарың жаккан жок. Мага философия эмес, тамак бер, мен ачка болдум деп доомат коет. Славик сага эмне тамак жасайын дегенде Марго мага чизбургер жасап бер деп айтат. Өткөн өмүрүн эстеп кеткен Славик өзү чизбургер жасоого киришет. Өз колу менен жасап берет да алдына коет. Бир тиштеген Марго, мен баарысын жей албайт окшойм. Мага өзүм менен алып кетүү үчүн салып бериңиз деп суранат. Славик макул болуп, ага кагаз баштыкка ороп салып берип, Маргону чыгарып салышат. Марго качып чыгып, катерге отурат. Калгандар жашоодон үмүт үзүп коюшкан эле. Аларга акыркы тамак тартылып жатты. Полго ар нерселер себилип, кооздолду. Каармандарыбызга үстүнө кадимки биз жеген отко бышырган зефирди кийгизишет. Славик зал ортосуна келип, полдо жаткан нерселерди тутантат. Баарысы акырындык менен күйүп кетет. Ушуну менен тасмабыз өз соңуна келип жетти. Өзүңүз жактырган кинону көрүүнү кааласаңыз, комментарийге жаза кетиңиз.